Кутман күнүңүздөр менен биздин сүйүктүү замандаштарыбыз, катталуучулар, угармандар, достор, подкастты тыңдап жаткан ар бир замандаш барыңыздарга кутман күн. Жана бүгүн сиздер менен бирге эмне үчүн ушак айтабыз деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Негизи ушак бул кимдир бирөө жөнүндө айтып баруу, сөз ташуу деген эмеспи? Эмне үчүн ушак айтабыз, ойлонуп көрдүңүз беле? Кандай деп ойлойсуз? Биз эмнеге ушакташабыз, эмне үчүн ушак айтабыз? Жеке пикириңизди ылдый жакка комментарий кылып калтырып коюңуз, мен кубанычта болом. Бала кезибизден баягы ушак айыңды эритип, чогултуу жаман деп үйрөтүшкөн, бирок кимибиз орток достун адепсиз жүрүмүн турумун талкуулап, түшүнүксүз ырахатка ээ болгон жок болдук экенбиз. Албетте, ушак бул жаман. Анда эмне үчүн ушак айтабыз? Психологдор бул көйгөйдү көптөн бери изилдеп, жада калса ушак айың пайдалуу экенин дагы аныкташыптыр. Эмнеси менен пайдалуу болду экен, келиңиздер карайлы. Албетте достор, пайдалуу деген бул ушак айтыш керекке жатпайт, бирок кайсы бир сөздөрдү биз ошол жактан угуп калабыз дагы, бир аз адамдан алыстайбыз. Ошентип, Гронинген университетинин эксперттери жакшы ушак биздин жакшыртууга болгон каалообузду стимулдай турганын, ал эми башкалардын жашоосундагы терс окуялар өзүн өзү коргоо каалоосун күчөтөрүн иш жүзүндө далилдей алышкан. Көрсө, ушактын бир жагы, жакшы жагы бул: кой, мен мындан дагы жакшы болоюн дейт экенсиң да, анан кокой, мындай кылган болбойт экен деп сактанууга алып келет экен. Андан тышкары, башкалар жөнүндө жаман ушак сөздөр бизди кошомат кылып, жан дүйнөбүздү жылытып коет. Албетте, бул ушактын жаман жагы. Чынында эле алардын фонунда биз дароо эле ийгиликтүү, бактылуу, жагымдуураак көрүнүп калабыз. Ошол учурда эле мындай ушак коңгуроо сигналы, жаман ойлуулардын курмандыгы болуу канчалык оңой экенин эскертип коет. Анда эмесе достор, эмне бизди дайыма текшерилбеген жана жагымдуу маалымат менен бөлүшүүгө мажбурлайт? Карап көрбөйлүбү? Мунун биринчи негизгиси бул өткөндүн калдыктары. Торонтодагы Нокс Дивинити колледжинин профессору Фрэнк МакЭндрю мындай деп айткан: ушакка эволюциялык көз карашты сунуштайт. Ал биздин алыскы ата-бабаларыбыздын баягы чакан топтордо жашаганын, анан аман калыш үчүн бир мүчөдөн көз каранды болгонун айтат да. Эгерде кимдир бирөө алсыз болуп калса же тескерисинче бийликти басып алуу аракети менен төңкөрүш жасап жатса, бул тууралуу коллективдин баардык мүчөлөрү дароо билип алганы жакшы дейт. Байыркы дүйнөдө ушак коргоо механизминин бир түрү болчу. Ошондуктан профессор МакЭндрю ушактарды сүйүүнү мүнөздүн өзгөчөлүгү катары эмес, бизге тукум кууп өткөн коомдук чеберчилик катары кабыл алууну сунуштайт. Мындай экен деп жамандап барып, анан кийин аман калган. Албетте, бул туура эмес. Дагы бир нерсе, бул стресстен чыгуунун жолу. Стэнфорд университетинин изилдөөсүнө ылайык, ушак тынчсыздануу деңгээлин төмөндөтүүнүн бир жолу эсептелет экен. Эксперименттин алкагында лимпоздор кесиптеши жөнүндө жаман нерсени билген адамды байкашкан. Анын стресс гормонунун деңгээли дароо көбөйүп, жүрөгүнүн согушу көбөйгөн, тездеген. Ал эми учурдагы кырдаалды башкалар менен талкуулоо гана ден соолукту нормалдуу калыбына келтирүүгө жардам берген дешет. Ушундай эле теорияны Павия университетинин окумуштуулары дагы ортого салышат. Алар 22 аял катышкан эксперимент жүргүзөт. Көрсө, кыздар ушакташканда окситоцин гормонун көбөйтүп салышкан экен. Мына сага. Стресс жана тынчсыздануу сезимдерин бошотот. Окситоцин ошондой эле сүйүү жана үй бүлөлүк байланыштарды бекемдөөгө жардам берет. Эне менен баланын ортосундагы эмоционалдык байланышты түзөт. Ошондан улам ушактын экинчи себеби келип чыгып атат. Команданы чогултуунун жолу бул үчүнчү ыкмасы. Бостондагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору доктор Джек Левин, ушак сенсациянын ичинде китебинин автору, бекер ушак команданын дени сак мамилелеринин ачкычы деп эсептейт. Жалпы жашыруун маалымат менен бириккен кызматкерлер бири-бирине көбүрөөк ишенишет жана алар тосмолордун бир артында, бир тарабында экенин сезет. Ошондуктан кол алдындагылар өздөрүнүн чечимдерин, сырткы көрүнүшүн, атүгүл жеке жашоосунун деталдарын талкуулашканда жетектилер тынчсызданбашы керек. Сүйлөшсүн, бирок бул ишке оң таасирин тийгизет деп айтышыптыр алар. Өзүңдүкү болуу жолу. Ушак маанилүү интеграциялык функцияга ээ. Бул мисалы жаңы жумушта өзүңүздүн адамыңыз болуунун эң оңой жолдорунун бири. Сиз балким биринчи жумада жаңы келген менен ар бир адам назик жумуш учурларын же жеке көйгөйлөрүн талкуулаганга аракет кылат да. Бул убакыттын сыноосунан өтө элек. Ал эми кесиптешибиз менен сыр бөлүшүү менен биз ишеним көрсөтөбүз. Ушактарды алмашуу иерархиялык баалуулуктардагы, муктаждыктардагы жана
каармандардын белгилүү окшоштугун көрсөтөт. Бул сигналдын бир түрү биз бир кайыктабыз деп айтылат экен. Ишенимдүүлүк жогорулайт. Эгерде сен бирөө менен ушакташсаң, бул мага ишенет дейтиң. Бирок коркунучтуу жагы бар. Ошол адам барып туруп сени эле башка бирөө менен кайра талкуулашы мүмкүн. Демек, ушак айтууда абайлаңыз. Сиз ким менен сүйлөшүп жатасыз? Эмоционалдык боштукту толтуруп коет ушак. Биздин эмоцияларыбыз туура эмес булактан азыктанса жана ушактан азыктанып калса, ушактабай калган маалда биздин эмоцияларыбыз боштондукка ээ болот. Тагыраак айтканда бош болуп калат. Аны биз кайрадан бирөөнү жамандап, бирөө жөнүндө талкуулап, анан эмоциябызды толтурабыз. Демек, бул туура эмес булак болуп саналат. Ушактын пайдасы бар деп ойлойсузбу же ушактын пайдасы жок деп ойлойсузбу? Кандай деген оюңуз бар? Анда жаза кетиңиз. Тоорат, Забур, Инжил китептеринде ушак жөнүндө жаман айтылат, Бул ушактан каач дейт. Ушак бул туура эмес деп айтылат. Диний тилинде карай турган болсок, ушак бул күнөө катары эсептелинет. Демек, адамдын өзүнө зыян келтирет. Элестетиңиз, биз жогоруда бир нече факторду карай кетпедикпи? Мисалы, өткөндүн калдыктары бул депчи, мурун адамдар эптеп жашап калыш үчүн аракет кылышчу деп. Демек, бул жагалдануу жолу менен жан сактоо. Албетте туура эмес. Стресстен чыгуунун жолу. Албетте, эгерде сенде стресстен чыгуунун башка ыкмасын билбесең, ушакка кайтып келесиң. Бирок бул ушак кайрадан адамды бош кылып коет, жогоруда айтылгандай. Анан команданы чогултуунун жолу. Дайыма эле эмес. Кээде команданы чогултат, кээде команданы чачыратат. Команданын ичинде ушак ташыган бир адам болсо, анда айлан куруду дей бергиле, анда айлан куруду дей бер. Анан ушак албетте командага жаңы келген адамда айтып башташат эмеспи? Бул мындай, ал мындай депчи, анан баягы адамда ошол адам жөнүндө, уккан адамы жөнүндө туура эмес ой формироваться эте баштайт да, калыптана баштайт. Анан бирок убакыттын өтүшү менен бул андай деле коркунучтуу адам эмес экен дейт. Эмоционалдык боштукту пайда кылат. Андыктан эмоционалдык жактан бош болбоюн десеңиз, эмоционалдык жактан бай болоюн десеңиз, жан дүйнөм бай болсун, жаратканга жаккан жашоону жашайын десек, анда биз ушактан алыс болушубуз керек. Бул албетте бирден бир негизги себеби. Ушак айтуунун жакшы жагы барбы, жаман жагы барбы? Жаныңызда сиз билген адамдардын арасында ушакчы адамдар же болбосо сизди иликтирбеген адамдар барбы? Анда жазыңыз. Мисалы, ушул адам чын эле баягы бир сонун акылман сөзү бар эмеспи? Эгерде сага келип бирөөнү ушактап атса дейт, анда ал барып сени башка үчүнчү адамга ушактарынан шектенбей кой дейт да. Караңызчы, андыктан ушак албетте бизге жаман. Эмне үчүн ушак айтабыз? Адам өзүнө ишенбегендиктен, жанын сактап калганга аракет кылгандыктан, эмоционалдык бош болгондуктан, ушул эмоционалдык боштондукту толтурганга аракет кылгандыктан, өзүн мен сендикмин, мен сага ишенип атам деген бир актануу менен көргөзгүсү келгендиктен, адам өзүнө ишенбегендиктен эң башкысы. Анан адамдын өзүнүн жеке кызыкчылыктары аз же жок болгондуктан адам ушакка барат. Эгерде адам өзү менен өзү алек болсо, өзүнө өзү дайыма бир максаттарды коюп умтулса, анда ал адамда чындыгында башкаларга чейин иши деле болбой калат, мейли ал өзүнүн иши дейт. Анан башка бирөөнү сыйлабаган адам ушак айтат. Эгерде адам өзүн сыйласа, анда ал башка бирөөнү да сыйлайт. Мындай адам башка адамдын чечимин жашоосундагы сыйлаганды берет. Достор, ылдый жакка комментарий калтырып коюңуз. Эмне үчүн ушакты айтабыз? Негизи ушак айткан адамдарды билесизби? Эмне үчүн ушакташабыз? Бул тууралуу дагы пикириңизди калтырыңыз. +1 301 760 60 70 WhatsApp номеру кызматта. Сиздин пикириңизди күтөбүз. Жана аны менен катар бардык досторубузду Алкитап Чекит Медиа сайтына чакырабыз. Алкитап Чекит Медиа. Дал ушул сайтка катталып, биздин эң сонун курстарды, сонун маалыматтарды угуп, көрүп, окуп кетсеңиз болот. Досторубуздун бардыгына тең көңүлдүү күн. Ушактан алыс бололу, анткени ушак бизди бошотот. Ушак биздин жан дүйнөбүздү жартылантат. Анын ордуна байыйлы, бактылуу бололу жана көп жашайлы. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит Медиа сайтынан таанышыңыз.